Административдик аймактык реформа алкагында Ош облусунун Өзгөн районундагы Мырзаке айыл өкмөтү менен Алтын булак айыл аймагы бириккенде нааразы болгондор четтен чыккан. Реформа боюнча алардын бүгүнкү ойлору кандай? Быйыл ошо айыл өкмөттөрдү кошуп бириктирүү болуп атканда бир чочулоо да пайда болот экен да. Мынантип жолдор келип, кайра көңүлүбүз көтөрүлүп, бир жакшы үмүттөр пайда болду. Чечилбей жүргөн маселе бүгүнкү күндө чечилип, жолдорубуз оңдолуп, асфальт болуп, мына азыркы күндө бала бакча курулуп калды, фаптарыбыз оңолду. Алыскы Алтын булак айылында элеттиктерге эң зарыл болгон сүттү топтоочу жана кайра иштетүүчү цех ишке түшүү алдында. Долбоордун алкагында бизге бөлүнгөн сумма 5 миллион 400 миң сомду түздү. Ал эми жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом каралып берилген да. Айылда жумушта отурган кыз келиндер үчүн Касамин долбоорунан Адыр айылында тигүү цехи бүтүп жатат. Касамин долбоору боюнча иш алып барылууда азыркы учурда. Бунун үстүндө иштеп биздин айылга ушул долбоор жакшынакай чоң цех салып берип атат. 15 орунду цех салып берип атат. Өткөн 7 айдын жыйынтыгы менен Мырзаке айыл өкмөтү канча көлөмдөгү ички сырткы инвестиция тартууга үлгүргөн? 7 айдын жыйынтыгы менен Мырзаке айыл аймагы боюнча 564 миллион сомдук инвестиция тартылды. Жыл жыйынтыгына чейин дагы биз көптөгөн инвестицияларды тартабыз деген ишеничтебиз. Өлкөбүздө жүзөгө ашып жаткан административдик аймактык реформанын башкы максаттарынын бири республика аймагындагы өз алдынча өнүгө албай, мамлекеттин дотациясы менен жашап келген айыл аймактарды экономикасы тең айыл өкмөттөргө бириктирип, аларга каржылык чоң колдоолорду көрсөтүү менен келечек өнүгүүсүнө жол ачып эле. Дал ушул максатта Өзгөн районундагы 20 миңден ашык калкы бар Мырзаке айыл аймагына 3 миңден ашык эл жашаган Алыскы Шарты катал Алтын булак айыл аймагы кошулуп, Мырзаке айыл өтүптөлгөн. Мына ошол кезде Алтын булактар биз эми өнүкпөй, алыскы айыл болуп унутта калабыз дешип, чууда салышкан. Дал ошол көз караштагы элдин бүгүнкү ою кандай? Быйыл ошо айыл өкмөттөрдү кошуп бириктирүү болуп атканда бир чочулоо да пайда болот экен да. Бул эски ой дерки бир райондун эли бир айыл өкмөт болуп калды, кандай болор экен деген ойлор кетти эле. Мынантип жолдор келип, кайра көңүлүбүз көтөрүлүп, бир жакшы үмүттөр пайда болду. Анын үстүнө Садыр Нуркожаевичтин, Камшыбек Кыдашевичтин жүргүзгөн саясаты да бизге аябай жагып атат. Чоң алыктуу иштер болуп атат. Кетирип кеткен акчалардын баардыгы кайра чогулуп, мамлекеттин пайдасына түшүп атканды угуп сүйүнүп атабыз. Айыл эли мындай ишенчиликтүү, жогору жактан жардам болот. Мындан нары турмушубуз оңолот, Кыргызстан жакшы жолго түшүп атканына сүйүнүчтөрүбүз бар. Ыраазычылык билдиребиз бардыгына. Биздин жолубуз өтө жүрөгү ыйлай турган болчу. 3 километр, 4 километр, 5 километрге чейин жолдо калып жүргөн күндөрүбүз болгон. Азыр мына проблема чечилди, жолдорубуз көпчүлүгү асфальт болду. Мына дагы болуп атат. Эми ийгилик ошо акырын менен ушул мамлекетибиз өнүгө берсин, ошо биз үчүн кам көрүп аткан эл деген, эл үчүн жүрөгүн арнаган жетекчилерибиз, президентибиз бардыгы аман болсун. Дал ушул алыскы айылдын элин кубанткан башкы маселе ички жолдордун асфальтталышы. Мурунку жылдары 8 чакырым жолго асфальт төшөлсө, бүгүнкү күндө жолдорду асфальт басууга даярдык жүрүп жатыптыр. Мырзаке айылынан бир 15-20 чакырым алыстыкта турабыз. Райондук борбордон бир 30-35 километр алыстыкта жайгашкан айылдардын бирибиз. Өзгөрүүлөр эми бизди эң алыскы айылдын көйгөйү жол, таза суу маселеси. Мына жолубуз аста-аста оңдолуп келатат. Быйыл мына Кудай кааласа республика бюджеттен 3 километр жолубуз оңдолуп, планировкасы бүтүп, асфальттуу басуу алдында турат. Таза суубуз дагы секин-секинден оңдолуп, тартылып келатат. Кудай кааласа жылыш бар, жакшы. Алтын булак эли үчүн дагы бир чоң кубаныч айылда сүт топтоочу жана кайра иштетүүчү цехтин бүтүп жатышы. Жакын күндөрдө бул цех ишке түшсө, сүттү кайда сатарын билбей,
Канча кирешеден куржалап калып келген айылдыктарга дагы бир киреше булагы ачылмакчы. Бул чакан долбоорду ишке ашыруу бул Аристин Касамин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо программасынын алкагында ишке ашырылып жатат. Ошол программанын алкагында, долбоордун алкагында бизге бөлүнгөн сумма 5 миллион 400 миң сомду түздү. Ал эми жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом каралып берилген да. Негизги максаты бул биздин куруп жаткан ишканабыздын негизги максаты ушул айыл жеринде, биздин жерде азыр бир эле биздин жерде эмес, жалпы эле негизи биздин Кыргызстаныбызда айыл жерлеринде сүттү кайра иштетүүчү ишканалар жок болгондуктан, бар болсо да аз болгондуктан элдер сүтүн каяка тапшырышын билбейт да, сатуу жолдору жок. Жабдуулар бул Сетуэй деген фирма Туркия мамлекетинен келди булар. Анан бул жабдуулардан сырткары бизде азыр дагы курут тоголоктоочу аппаратыбыз, анан Туркиядан сүттү каймагын бөлүп ала турган сепараторубуз келатат. Кудай буйрса, мына ачылышына аз калды, 4-5 күн келип калат алар дагы, Кудай кааласа. Биз азыр мына ишкана бүтүп элек, бизде уже 1,5 тоннадан дагы көп сүт болушу бул уже прогноз болуп атат да, элдердин баары эле сурап жатышат да, уже эмтен элечи. Элге бул керек экен эле, аябай керек нерсе экен эле, элдер сурап атышат эмтен эле. Ошого биз Кудай кааласа, мына кийинки жылдан, жаздан баштап Кудай кааласа дагы чоңойтсок деген ойлорубуз бар. Кубаттуулугун 3 тонна, 3,5 тоннага чейин көтөрсөк деген оюбуз бар. Бирок бүгүнкү күндө 1,5 тоннаны иштеп чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз андан ары айыл өкмөттөгү дагы бир четки айылдардан болгон Адыр айылына келдик. Айылдын жүзү жол демекчи. Баягы Белчиден ылай чаң уюган ички көчөлөрдүн жолдору бүгүн асфальт төшөлүп, айылдын көрүнүшү дагы такыр башкача. Биздин эң негизги көйгөйлөрүбүз жол маселеси менен таза суу маселеси болчу. Ошол жаңы жетекчи келип бизге бул маселелерди, Кудайга шүгүр, жол маселесин быйыл республикалык бюджеттен 1 километр 625 метр киргиздик. Ишке ашты 2 көчө. Кийинки жылга дагы 2 километр киргизип атабыз. Ошол менен ички жолдорубуз толук кандуу бүтүп калат десек болот. Таза суу маселесине быйыл 114 кошолукка кирди. Кийинки жылы экинчи потокто дагы уланат буйрса. Дагы Касамин долбоорунан Арис Касаминден швейный цех салынып атат. 10 миллион сомдук проект бул дагы. Жакшы жылыштар аябай жакшы, өлкөбүздө ошол стабилдүүлүктүн айынан, жакшы жетекчилердин айынан. Бул четки айылдагы чоң көйгөйлөр кайсылар? Аларды кандайча чечүү керек? Айыл өкмөтүбүз жаңы болуп, айыл өкмөтүбүз мен көрө элекмин азыр ушуга чейин. Бирок кирип келе айтканда айтканмыш, көчөңөр мынчатар. Кантип жашадыңар, ушу көчөдөн кантип өттүңөр дептир. Мен мисалы үчүн ал балам менен тааныш элекмин. Бирок келди, жолду кеңирлетип атат, Кудайга шүгүр. Айыл башчы дагы айыл өкмөттө аябай жакшы иштеп атат. Ошонун катарында эми биз жашарыбызды жашадык. Мисалы үчүн мен 70ке кетип атам. Биздин неберелерибиз чоңоюп келе атат. Ушуларга кичине мына садик куруп беришсе аябай жакшы болот эле. Балдар бакчасын? Балдар бакчасын. Биздин эң көйгөйүбүз ушул да. Балдар бакчасы жокпу? Бар, бирок эски зданияда кайсы күнү кулап кетет, кайсы күнү кимдин баласын басып калат белгисиз. Ошон үчүн сураныч сиздерден. Биз аралап жүргөн ушул Адыр айылында Касамин долбоору аркылуу заманбап чакан тигүүсеги да бүтүп жатыптыр. Жумуштун башталганына 2 ай болуп калды, 2 айдын жүзү болду. Азыр мына бүтүү эмесинде турат, этабында. Ичинде отделкалар жүрүп атат, эшик айнектер уже 3-4 күндө келип коюлат. Жалпы канча адам иштеп атат? Жалпы азыр 15тен ашуун адам иштеп атат. Эртең дагы бригадалар келип, уже көбөйөт дагы адамчы. Анан ушу 10 күндүн ичинде буйруса бүтүрөбүз деп аракет кылып атабыз. Иш катуу жүрүп атат азыр. Айылдын кыз келиндери үчүн табылгыс болгон бул цех кандайча ачылып жатат? Касамин долбоору боюнча иш алып барылууда азыркы учурда. Бунун үстүндө иштеп биздин айылга ушул долбоор жакшынакай чоң цех салып берип атат. 15 орунду цех салып берип атат. Мында кыз келиндерге аябай жакшы көмөк көрсөтө турган үй бүлөлүк жанагы экономикасына өнүктүрүү боюнча аябай жакшы иштер болуп атат да, мындайча айтканда. Себеби үй бүлөдө алар өз алдынча иштеп жанагындай үй бүлөсүн багууга кошумча киреше табышат.
Анан бул жерде негизинен ошол тигүү цехине 7 миллион каралган Арис программасында. Андан кийин Касаминден. Андан кийин айыл өкмөттөн миллион каралууда эми буюрса. Андан кийин өз алдынча жабдуулары келген. Буга чейин февраль айында. Ошондо 1,5 миллиондук жабдуу келген. Ошентип жалпы 8,5 миллион өздүк салымды кошкондо 9,5 миллион расход кетип атат. Азыр бул тигүү цехи ишке кирип калса, биздин айылда аябай жакшы өнүгүү болот деген ойдомун. Мырзаке айыл өкмөтүндө суга суу, жүүчү таза суу, тазалык сыяктуу чечүүнү курткалап кылган социалдык көйгөйлөр чоң эле. Ошондуктан айыл өкмөттө баарынын башын бириктирген муниципалдык ишкана түптөлүп, бүгүн эл көйгөйүн чечүү аракетинде. Башкы маселе суга суу. Азыркы тапта 80 сотик сугат жерим бар. 1 гектар кайрак жерим бар. Моңол каналынын баш жагын жамгыр жаап, сел алып, нарак-барак болуп кеткенине байланыштуу элдер жакшы сугара алышкан жок. Баймабай сел жүрүп атты. Жакшы элдер сугарыш үчүн ол жерге лоток канча 1 километрби ушундай немеде лоток куюлуш керек. Ошондо гана элдер жакшы сугарылып жердин өзүнүн жакшы немесинде пайдаланалы. Ансыз суу таңкыс боло берет. Бул үчүн эми ошол айыл өкмөттөн бөлүнө, же МЧСтен бөлүнө, ошол тарабынан караш керек. Дыйкан айткан көптөн бери келип жаткан суга суу көйгөйү бүгүн кандайча чечилүүдө? Биздин Мырзаке айыл өкмөтүндө 1275 гектар сугат жерибиз бар. Анын 1099 сугат жер, калганы эшик алды, көп жылдык бактарактар. Эми бу азыркы дыйкандар айтып кеткенине караганда быйыл жаан-чачын көп болгондугуна байланыштуу Моңол каналын бизге райводкоз буруп берет. Райводкоздун Моңол каналында жамгыр жааганда эле сел жүрүп, көпчүлүк маалында каналдарды бузуп кетип, ошондо оңдоо иштери жүргүзүлүп калганда суу болбой калып атты. Эми ошол маселелерди чечиш үчүн биз ички арык каналдарга проект жазганбыз. Проекттин бирөөсү өзгөн өнүктүрүү фондунан 1 миллион 300 миң акча каралып, уже 3-4 күндө башталат ол канал. Бир проектибиз 14 миллиондук проект. Ошол 14 миллиондук проектти биз Ош өнүктүрүү фондуна даярдап атабыз. Ошол эгерде өтүп калса, биздин дыйкандарга Моңол каналынан келген сууларга 80-90% толук кандуу суу келип калат. Азыр негизги 2 проект. Азыр негизги 2 проект. Дагы бир проектибиз Зулпукар каналында 225 метр жерге проект атышысы бүттү, проектini жазып атышат. Ошондо өзгөн өнүктүрүү фонду менен сүйлөшүлгөн. Ошол бүтүп калса, ал дагы жакшы болот эле. Только биз азыр проект менен гана иштеп атабыз. Айыл өкмөт аймагындагы таштандыларды ташып чыгаруу боюнча түзүлгөн тазалык ишканасынын бүгүнкү абалычы. Жылда мурункуга караганда тазараак болуп калды. Себеби техникабыз жетиштүү болуп калды. Мурун жалгыз эле бир техника эле бузулса 2 күн ит тытып жолдун боюнда жата берчү. Азыр андай жатмай жок болуп калды. Кудайга шүгүр. Азыр 3 техникабыз бар. 2 машина, 1 тракторубуз бар. Анан 1 бульдозерубуз бар бул жакта. Анан бизге бөлүнгөн жер мынау 10 гектар жер. Таштан таштай турган. Мынау сеткалап атабыз. Өкмөттүн эсебинен 150 миң котору 500 неме алып берди. Бул убактылуу. Ушул жетишинче тособуз дагы, анан калган жетпесе дагы алып берем деди. Анан дагы неме кылды, сеткасын дагы. Силер немени тартып жеткире бергиле. Жеткирип бүткөнүңөрдө сеткасын алып берем деди. Рабочий жумушчу неме жетишпейт десем, бир неме жумушчу да кошпой алгыла деди. Алгыла, ошо жумушчунун айлыгын мен таап берейин. Деп бир жумушчу алдык дагы. Ошо менен азыр 3 погрузкада жүрөт. 2 бул жерде бульдозерибизди дагы күлчат эттик. Халкы жыш жайгашкан Мырзаке айыл өкмөтүндө бүгүн жашылдандыруу, көрктөндүрүү, жол четине жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү тротуарларды куруу боюнча да чоң иштер башталган.
Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын тескемесин ишке ашыруу максатында Мырзакай айыл өкмөтү атайын комиссия курамын түзүп, ошол комиссия иштеп чыгып, ушул жол боюндагы бир тамактануучу жайды, 2 тейлөө объектисин, 1 балдар бакчасынын, 2 мекеменин дагы көптөгөн ушул кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштарды жол четинен алып, тазалап, жүргүнчүлөр жүрүүчү тротуар куруп баштады. Бул тротуарды курууга айыл өкмөттүн бюджетинен 5 миллион 900 миң сом каражаты бөлүндү. Азыр Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн 33 жылдыгына карата ушул башталып тендерге берилген отурат да. Азыркы учурда биздин айыл аймагыбызда ушул Шамшит Койлубаев көчөсүнүн борбордук бөлүгүнөн 4 көчө бөлүгүнө чейинки аралыгына курулуп жаткан бул тротуар биздин жашоочулар эле эмес, коңшу райондун айдоочуларына дагы аябагандай эң жакшы шарт түзүлмөк болуп жатат. Мырзаке айыл аймагы эзелтен эле таланттуулардын айылы. Буга Мырзакедеги Мамат Оморов атындагы элдик филармониянын иштеп жатышы күбө эмеспи. Ушул тапта көп жылдары капиталдык ремонтсуз калган элдик филармониянын имараты айыл өкмөттүн күчү менен оңдоп түзөөдөн өтүп жатыптыр. Капиталдык ремонт болгондон кийин 15 жылдан бери мындай каралбай калган. Чатырыбыздан суу өтүп, аябай кейиштүү акыбалдарга келип калды эле кулубуз. Баштагы өкмөттөргө проект жазып жүргөнбүз. Анан ал өкмөттөрдүн да чамасы болбоду. Бул жаңы келген өкмөтүбүзгө дагы ошол эле маселе менен кайрылдык. Проектти жазып кирдик. Ошонун алкагында сыртына 5 миллион, 3 миллион акча, ичине дерлик 8 миллион акча каражатын каратып, бүгүнкү күндө капиталдык ремонтубуз кызуу жүрүп аткан учуру. Кудай кааласа, ушул Мамат Оморов атындагы элдик филармониябыздан аккан арыктан сугат дегендей, дагы улуу инсандар чыгат деген жакшы үмүттөбүз. Мырзаке айыл өкмөтүнүн башчылыгына административдик аймактык реформанын негизинде мурда Кызыл Октябрь айыл аймагынын башчысы болуп үзүлүп иштеген Руслан Талантбек уулу келген. Жаш иш бирги жетекчинин айыл өкмөттү өнүктүрүү боюнча жасап жаткан бүгүнкү иш аракеттери кандай? Бүгүнкү күндө АТРдин алкагында биздин Мырзаке айыл аймагына Алтын Булак айыл аймагы кошулуп, экөө бириктирилип, Мырзаке айыл аймагы болуп түзүлдү. Ошол түзүлгөн айыл аймагыбызда бүгүнкү күндө алгылыктуу иштерибиз көп болууда. Мисалы ошол эң алыскы делген биздин Алтын Булак айылында жолдорду асфальттоо иштери, ошону менен бирге ирригациялык иштерибиз бүгүн жүрүүдө. Бул негизинен биздин айыл аймагыбызда райондук өнүктүрүү фонду аркылуу ушул иш долбоорлорубуз бүгүнкү күндө аткарылууда. Ошондой иш-чараларыбыздын негизи болгон, мисалы мына бүгүнкү азыр өзүңүздөр көрүп тургандай Мамат Оморов атындагы элдик филармониянын оңдоп түзөө иштери 5 миллион сом бул Steam гранттан, 3 миллион сом райондук өнүктүрүү фондунан бүгүн жүрүүдө. 7 айдын жыйынтыгы менен Мырзаке айыл аймагы боюнча 564 миллион сомдук инвестиция тартылды. Жыл жыйынтыгына чейин дагы биз көптөгөн инвестицияларды тартабыз деген ишеничтебиз. 23 миңден ашык жашаган Мырзаке айыл өкмөтү өр алуунун жолуна түшкөн. Буга бир эле мисал, өткөн 7 айдын жыйынтыгы менен айыл өкмөт 564 миллион 571 миң сомдук инвестицияны тартып, 12 иш долбоорду жүзөгө ашырып жатканы ачык айкын далил эмеспи?